Жакшыбы? Құтты болсын жаңы мекемеңе. Biz ilgari kichinakay nasoslar bilan qo'llanib ishlab, 3 yildan beri kichinakay nasoslar Çoğun nasoslar o'tdingiz. 1 minutda 18 marshrutdan qaysi yerda qabul oldi suv belgilashni boshqa narsa bo'lsin deb 10 minut ishlab o kater şimdi hazır sizin tapşırmanız konusunda katerler doğru çıkarabilirler. Россия. И құтқару жұмыстарына да қайылғанда. Ондай біз қазір область бойынша пожарный частьтардан аталып, арнайы пожарный часть, ондай машиналарды беріп аталып, құтқару жұмыстарына. КПУ передвижной пункт управления бүт шаймандарымен және орган связьдарымен. Бұл да КПУ бұл болса өзгөчөлүгү жууланган жана элдерге маалыматтарды айтып турат. Бұл болса областта ушундай жаңы техникаларды берип, ушундай жаңы техникаларды үч баш команда экен. Командамен департамент просто хранилище, жамандык, зыян, Просто хранилище боюнча түндүк бүттү, вообще. Түндүктө дагы бар. Кайсынчы? Азыр Том оюну бар, Кызыл Жар бар, және дагы 6 объект бар. Бул жакта Түндүк буякта айтылды. Түндүктө бүйөндө качы сай бар. Минкуш качы сай бүттү. Качы сай экинчи табы бар. Экинчи табы бар. Ошо бүткөндөн кийин анан түндүктө бүтөт. Түштүктө калат. Ошо боюнча бизде мындай өлчөгүчтөр бар. Havadan da ölçü, sudan da ölçü, jana жерден да ölçü. O жерде если жерде қалдықтарды тереңдетіп, қазып, экземплярдарын шығарабыздағы лабораторияда өзімізді сақтап тұрып, қанша зиянды өндіріп, жана мындай карталар чизип берет. Урматтуу Кыргыз Республикасынын мырза президенти, Кыргыз Республикасынын башкы аскер кол башчысы, өзгө чакырдыгалдар министрлигинин өздүк курамы Атайын башкармалыктын жаңы имаратын ачуу аземине түзүлдү. Өзгө чакырдыгалдар министринин орун басары генерал-майор Шамырканов. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз, жолдош, башкы, кол ачып. Эркин тур. Бөлүшкөн атай, келиштик, көрөлдөк. Ескинин жаңын салыштырып, Караколдо иштегендерсиңерби? Көл областында иштегендер. Азыр уже пенсиядасыңар, да? Жаңы сотрудниктер чыктыларбы? Жаңы имаратыңарга жаңы дух менен кирдиңерби? точно. Жакшылап иштегиле менакей. Жакшылап иштегиле. Мен билем, бул илгери талай жолу келип кеткен. 90-жылдары, 2000-жылдары колдой алган имарат болчу. Kurallı güçlerin başka kol başçısı, Isıköl aymağında hava droptu. Bayandaman başkanmalık kurulcan nöbetçi Patokal Hasan. Эркин бол. Бул жак диспетчерский, толук ягын бүт биринчи кабарлар бияка келишет. Анан өзү имарат 1120 квадрат, 61 миллион сомго салынды. Bir kvadratı где-то 620 доллар айланды. Өзүбүздүн 300 миң салды. Практически по себестоимости. Ондай постоянно эскертме деп сүрөттөрдү. Жолдош президент, бүгүнкү күндө өзгөчө кылдырлар министринин анда кристик кылдырлар башкаруу болуп барат. Ошонун негизги компоненттери бул болсо 112 кызматы, бул болсо жанагы өзгөчө кылдырлар болуп кала турган болсо 105, 102, 103кө келе турган болсо бүгүнкү күндө бүйдө 112 болуп атат. Ошону дагы биз дагы колдонуп бүгүнкү күндө азыр 112 кызматы болгон маалыматтар менен кабыл кылат. Анан биякта туристтердин саны азыр Каракол боюнча эле, бул жалпы республика боюнча. Жок. Бул только Каракол боюнча. Караколдо служение кылат. Бул Каракол боюнча эле Жалпы республика боюнча мурункудай эле жүрөт. Бүгүнкү күндө Ош Бишкекте баягы 2010-жылы бир жак система толук өнүгүп болбоду Ош боюнча. Ошондон кийин биз зеркалдеп калабыз да Ош Бишкекте боюнча иштебейди. Азыр эми биякта туристтердин саны көбөйүп, кабыл алып немелер болгондуктан ошондуктан Караколго биринчи жолу болуп 112-ни отдельно бөлүп чыгардык дагы. Бүгүнкү күндө 20 күндөн бери боевой режимде иштеп атат. 20 күнүн ичинде 2100 чалуу түштү. Негизги чалуулар бар экен, жана туристтер адашып өткөндөрү, жана буту болжол ортолгондору, ДТП, СТПларга түшкөндөр боло турган болсо, кандай гана
даже жол адашып кеткендер дагы ушуга чыгат. Анткени 112 номери, аларда да 112 номери да, Европа болгон. Анан Биз даже маалымат бере элек деле, улар автоматтык түрдө жөнөкөй басат экен, келип туруп бизге түшүп атат да. Уже сразу деп байбол жүзүндө өтүп кетишти. Анан бул бияктан маалымат кабыл алгандан кийин кирişти кысталып башка жерде дежурныйларыбыз бар. Алар болсо обработка кылат дагы, анан калкка кабандандыруу системабыз бар да. Бүгүнкү күндө ошо системалар үстүнө келип. Азыр онлайн каналды бөлдүк, үздүк. Анан азыр бүгүндө өзүбүздүн шашылыш эскертүүбүз бар эле 2 күндүк. Ошону бүгүндө сиздин эмесине элдерге жеткизип атабыз да. Үскөл облусу боюнча. Толуу жана тоо эмгектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяланма суунун деңгээли көтөрүлүшү. Андан сырткары эме менен радио менен жетиштирүү болду. Бишкекте бүт партия машиналар отурган шаардан чыкканда аларга эмне кылып жеткизип анан болгон 23 радиону биргиликте байладык. И анан onun баардыгы азыр күндө автолюктер баардыгы радиолорунан азыр чыгып атат да. Жакшы, эми ийгилик жаңы имаратыңар мамлекеттин элдин кызмат кылсын пайдасына, элдин пайдасына. Мен азыр эле айтып аттым үстүнөн. Мына бул имаратты да мурунку имаратты айтып атпайбызбы? Болбой калган, жаракка кеткен, анан салалы деп туруп салдык да бул имаратты да. 100 жылдан кийин биздин келечек муун бир убакыт келет, келечек муун дагы бул имаратты айтат. Болбой калыптыр деп туруп мындан 5 эсе, 10 эсе чоң имарат, современный баягы тиги ошол замандын талабына ылайык имараттарды салган күн келет. Ошого чейин ушул имарат элдин кызматына, силердин мынакей пайдаңарга кызматкерлердин элдин пайдасына иштей берсин. Тынччылык болсун, кырсыктан Кудай өзү сактасын, бөйдө кырсыктан. Эмне дейбиз башка? Табияттын кырсыгына эч ким туруштук бере албайт, бирок ошончо дагы сиздер алдын алып, элге алдын ала эскертип, болуп кеткен болсо барып аны жоюу иштерин жасаган кызматкерлерсиңер. Кенделер биз ошондойбуз. Эч ким Кудайдын берген кырсыгын токтотуп кала албайт. Ошон үчүн эми токтотуп кала албасак дагы кырсыктан кийинки баягы кайра калыбына келтирүү иштерин, элдин амандыгы деген нерселердин колуна да кийинчи кезекте. Ошол эле ийгилик, жакшы иштегиле.